Мен 5 жыл мурун 80% элдин колдоосу менен өткөм. Кийинки шайлоого талапкерлигимди койсом, 90% менен өтөм деп ишенем. Анткени элдин колдоосу мурдагыдан да күч экенин сезип турам. Жапаров Алдаркөсө Нуркожоевич. Акыбалың өтө оор болуп калыптыр го. Эмне болду анчалык? Калпыңдын казаны кайнабай калдыбы? Ошондой болмок, анткени калптын өмүрү кыска эле болот. Сен бизди, элди калпка алдасаң дагы Кудайды эч качан сен алдай албайсың. Кудай баардыгын көрүп турат. Ошентип эле бат ашмалтайыңды чыгарып коет. Сенин илимиң, билимиң, акылың жоктугунан, ач көздүгүңдөн, өзүң билемдигиңден азыр биздин элибиз кыйналып отурат. Сен азабыңан. Өлкөбүз карызга, саска, караңгыга батып отурат. Сенин ач көздүгүңдөн. Дагы уялбай, мени 90% эл колдойт деп кайсы бетиң менен айтып атасың ошону? Сени 90% эл эмес, 9% эле колдойт. Сен ошентип айтып атканда мурдуң уялгандан кызарып кетти го. Жада кетсе сенин жакындагы кошоматчыларың эмитен эле көлөштөрүн алмаштырып атышат. Анткени алар түшүнүп калды сенин келечегиң жок экенин. Сен рейтингиң 0 түшкөнүң. Бирдеме болсо эле жалдама адамдарды чогултуп алып эле даттанып отурасың. Ушакчы катындарга окшоп, тигини жамандап, муну жамандап, мен кыйратып атам деп. Мунун баардыгы эл түшүнүп алган уже давно эле. Бизди коркутуп, үркүтүп алам дедиң эле, Каракчыбек, Кыдыршаевич досуң экөөңөр. Эч качан бизди эч ким коркута албайт. Садыр, ошону эсиңе жыйып алчы. Эми түшүнүп баштадыңбы сен? Кыргыз эли кандай эл болот экенин. Биз күчтүү, адилеттүү, президентке татыктуу, сага окшогон коркоктор бизди эч качан башкара албайт. Жедиңер, иштиңер болду эми. Куса турган убакыт деле келип калды, жакындап калды. Кусмакты көрүп чычыпта бересиңер го дейм жакында. Же 2020-жылы ак үйдө элдин арасынан калкып жүргөнүң эсиңен чыгып кеттиби? Эл деген сел сөзү эсин табат.